Rayim milyon. Kamalat. Men hazır толыққанды işке kirişelekmin. Ошондуктан 1-2 жыл кыйналабыз. Муну ачык эле моюнга алышыбыз керек. Бирок 2-3 жыл, 4 жылдан кийин биз сырткы карыздарыбызды толук жапканга мүмкүнчүлүк алабыз. Кудай буйрса, ошо 1-5 жылдыкта биз сырткы карыздан кутулабыз. Мен кооз сүйлөй албайм, бирок кооз иштейм. Сагызгандай, сайраганды билбейбиз, бирок ошондой таза, тез, бат иштегенге биз мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Шайлоодон кийин көрөлү, биз иш менен далилдеп берейин мен силерге. Антип мен туугандарым же болбосо досторум деп мен бийликке койбойм. Кели биз тарыхтан сабак алган адамдарбыз. Кудай буйрса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам, досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм жана туугандарыма башкартпайм. Мен бардыгын бир туугандарым, үй бүлөмдү мамлекеттик кызматтарга да койбойм. Мен Кыргызстанды оңдойлу, элдин жашоосун жогорку деңгээлге жеткирели деп өтө чоң орду толгус жоготууларга учурадым. Эгер мен ошол кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес. Ким болбосун, мейли саясатчы болобу, атка минер болобу, жөнөкөй адам болобу, жөнөкөй жаран болобу, бардыгына эгерде мамлекеттен уурдаган болсо, элге зыян келтирген болсо, сөзсүз түрдө иш козголуп, суракка чакырылып, уурдалгандын баарын 2 эсе, 3 эсе кылып мамлекетке кайтарып бериш керек. Балян деген бизнесменди жакшы билесиздер. Бул эмне кылган? Бул мамлекеттик банкка болор болбос бир залогду алып барып коюп туруп, $2,5 миллион кредит алып кеткен. Бирок бир дагы ай же болбосо бир күндүк процентин бир тыйын төккөн эмес. Ушул күнгө чейин. Бул деген сөз мамлекеттик банкты алдап, ошол банктын жетекчилери менен сговорго барып, сүйлөшүүлөргө аларга берчүсүн берип, парасын берип туруп анан алганда, бул ошо бойдон залогду жанагы эч нерсеге татыбаган залогду таштап кетейин деген максат болгон. Саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес 2 жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазган үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'та ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Бардык тармактардан карап чыгып туруп, өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Сөзсүз түрдө аялдардан кошобуз. 30% аял болуш керек негизи өкмөттүн курамында, анан жаштардан тартабыз жумушка. Карайбыз аны. Эми өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Акыбал ушундай болуп турат. Журналисттер жөнүндө мыйзамды оордотуучу жагдайга эч качан өзгөртпөйбүз. Ал эми Эдил Байсаловдун өзүнүн ою болсо керек, андай болбойт. Söz ооздон чыкканча сенин кулуң, ооздон чыккандан кийин сен сөздүн кулусуң деп
айтылат даанышман элибизде.